Урматтуу журналисттер, президент Садыр Жапаровдун буйругу боюнча жаңы мамлекеттик саясат жөнүндө 29 январь 2021 жылы токтом кылынган. Биринчиден, ошо тиги кадр жөнүндө бул профессионалдуу, ишмердүү, моралдыктан туруктуу кадрлар дайындаш керек деп ошо тиги эмеде буйрукта жазылган. Ошо экинчиден бул кызматка коюп атканда мурунку баягы жакшы иштебеген, мурунку коррупцияга аралашкан кызматкерлер кызматка койбаш керек деп бу жерде токтом кылып атат. Анда айтып аткан нерсе бул атайын бул кадр резервтен ошо баягы кызматка коюшу бул милдеттүү и абзел болуш керек, обязательно болуш керек эле. Ошо бул жерде токтомдо ушундай айтылып атат. Анан дагы бул кадр саясаты боюнча айтып кетсек, бул эң маанилүү. Бул саясий жагынан дагы, экономика жагынан, социал жагынан эң маанилүү маселе. Не дегенде кадр саясат, именно кызматкерлер, ишмердүү, бул профессионалдуу ишкерлер болсо, бул түздөн түз бул өнүгүүгө, бул мамлекеттин экономикасына түздөн түз жылышына таасир берет. 27 март 2025 жылы Генеральная дирекция электростанциянын генеральный дирекциясы ошо министрликке, энергетикага жана директор кеңешине кайрылуу жасады. Ошо бул кайрылууда айтылып кетип атат, бул Тачебаров Амангелдини бошотуу маселеси боюнча, не дегенде 30 мартта бул эмгек мөөнөтү бүтүп, ошо негизинде бул генеральный директор авыл станции бул Тачебаров менен бул келишмени, эмгек келишмени узартпай, буну иштен бошотуп атат. Ошо тиги бул кайрылуунда ошо жерде совет директору менен Министерство энергетикадан булар макулдугун сурап атат. Бул директор кеңешинин чечим боюнча 28 март 2025 жылы булар ошо Тачебаровду кызматтан алуу макулдугун берип атат. Мына бу жерде урматтуу журналисттер, выписка. Ошо негизинде, выписка негизинде бул авыл станциянын башкы директору бул приказ кол коюп атат. Приказдын негизинде мына 28 март 2025 жылы номери 32 ОК бу жерде тиги кызматы бошотуу жөнүндө Тачебаров Амангелди электростанция акционерлик коомунун филиалы Токтогул ГЭСтин Каскадтын директорун 21 март 2025 жылы баштап мөөнөттүү эмгек келишмени мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу ээлеген кызматтан бошотулдун деп бу жерде буйрук жазылып атат. Бул буйрук тиги ошо Кыргыз Республикасынын эмгек кодексинде ылайык жазып атат. Анын эң негизги бул буйруктун негизгиси бул директор кеңешинин 25 жылы 28 март протокол мөөнөтү эмгек келишим боюнча көчүрмөсүн берип, ошо көчүрмөсүндө директор кеңешинин чечими боюнча булар ошо Тачебаровду иштен алууга, бошотууга макулдук берип атат. Анан дагы Министерство энергетика дагы министр дагы макулдугун берген. Ошо негизинде бул башкы директор Омурбеков Курсанбек мындай буйрук менен бул Тачебаровду иштен бошотуп атат. Но бирок бул Тачебаров бул башкы директор бул келишмени
узартпай буну иштен бошоткан негизинде бул барып больницада жатып алат. Элдер барып караса, ал больницада жатпай эле Бишкекте жүргөн деп элдер маалымат беришти да. Андан да айтып өткөнчө бул энергетика тармагы жагынан кызматкерлер жана жогорку кеңеш депутаттары түздөн түз кайрылып, Омурбековго басым кылып, ошо Тача Баровдун 3 айга мөөнөтүн узартасың деп мындай талап кылышып атат да. Мен ойлойм бул туура эмес. Эмне дегенде энергетика министрлиги дагы бул жогорку кеңеш депутаттарды эч кандай бул ошо акционерлик коомдун ишке киришүүгө эч кандай булардын укугу да жок, эч кандай акысы да жок. Ошо негизинде бул жерде түздөн түз мыйзам бузулуп атат. Бул чечим бул кабыл алгандан кийин Тача Баровду иштен бошотуш керек эле. Но бирок бул аракет кылып атат, дагы мен 3 айга узартып, ошо иштейм деп аракет кылып, мындай чоң басым кылып атат да. Мен ойлойм бул саясат туура эмес. Ошо негизинде ошо совет директор кеңешинин чечимин тиги энергетика министри макулдугун алып, бул башкы директордун, Аортисканын башкы директорунун мыйзамдуу буйругу менен негизинде Тача Баров иштен бошотулган. Ошо негизинде мен ойлойм бул эң туура. Эмне дегенде эмне үчүн ошо тиги башкы директор бул Тача Баров менен бул эргө мөөнөтүн узартып атат. Эмне дегенде тиги мурунку көп иштерге аралашкан. Тиги ошо тиги Каракөлдүн жарандары, Каскадтын кээ бирки кызматкерлери ошо арыз жазышып, ошо тиги көп нааразычылык билдирген. Ошо негизинде бул директор кеңеши дагы бул башкы директор Аортик станцияны эске алып, бул менен эмгек эмесин мөөнөтүн бул узаткан эмес. Анан мен айтып аткан нерсе муногу акыркы 4 жылдын ичинде, урматтуу журналисттер, акыркы 4 жылдын ичинде электрический станцияда 8 башкы директор айланыптыр. Алмашты. Мына Ачыкеев Жолдошбек 29 февралдан 20 жылдан 1 февралда 21 жылга чейин иштеген. Анан кийин Талайбек Бектенов анын ордуна келген февраль айында. 24 январда 22 жылы электр станциянын башкы директор Эркин Ташабаров келди. 5 октябрь электр станциянын башкы директору Айдар Алиев Айбек. 12 декабрь 22 жылы электр станциянын башкы директору Осмон Качкынбаев. 10 январь 24 жылы Таштан Конурбаев. 5 июль 24 жылы генеральный директор, башкы директор электр станцияда Салават Садрахунов. Ал 31 январдан директор кеңешинин чечими негизинде бул бошотулган. 6 февраль 25 жылы Омурбек Курсанбек кайта эле директор кеңешинин чечими боюнча бул башкы директор деп шайланып атат Аортик станцияга. А бул Омурбек Курсанбек бул май 2024 жылы биринчи энергетика министринин биринчи орун басары болуп иштеген. Бул эмне үчүн себеп берип атат? Медеген кадр саясат эң туура эмес болуп атат. Неден туруктуу болгон жок. Ар бир жарым 5 айдан кийин, 6 айдан кийин алмашып атса, эч кандай мындай ишмердүүлүгү, тиги мындай астыгы жылган болгон жок. Дегенде бул өзүнчө баягы бул башкы директор келгенде өзүнчө мөөнөт керек, өзүнчө команда түзүш керек, ошо команда менен иш алып барыш керек. Но анда тире каршы болбой атат. Дагы мен айтып аткан нерсе бул могу кээ кызматкерлер, кээ ошо тиги депутаттар ошо шайлоо 2026 жыл шайлоого даярдоо башталат. Эмне үчүн ошо генеральный директорду калтырганга булар аракет кылып атат? Эмне дегенде алар ошо башкы директорду ошо тиги бул баягы үгүттүү иштерге мындай чакырып, эмне дегенде бул Каскад Токтогулсу ГЭС бул
коллективде 3,5-4 ел иштейт. Бұл кызматкерлер емес, бұлар дағы шайлоочулар. Ошо негизинде уже азыркыдан баштап ошо мындай тиги үгүт иштери шайлоо жогорку кеңешке мына кээбиркилер даярданып ушу аракет кылышып атат. Мен ушу Камчыбек Татышаевичке кайрылып кетип элем, эмне дегенде кээбирки кызматкерлер, кээбирки депутаттар ошо эменин ошо ГКМБнын УКМКнын башчысына таянып, ошо кээбирки иштерди кылып атат. Мен ойлойм, бул Камчыбек Татышаев бизжанын эмгек туура кылып атат, но бирок каршы мен ойлойм, бул көп нерсени билбейт. Эмне дегенде көп кызматкерлер ошо Камчыбек Ташиевдин артынан мындай жаман иштерди кылып атат да. Ошо мен суранып кетилем, ошо Камчыбек Татышаев ошо түздөн-түз ошо тиги ошолорго бөгөт коюп, ошолорду жазалаган жакшы болмок. Анан дагы мен ошо мүмкүнчүлүктүн пайдаланып Камчыбек Татышаевичке киргенге аракет кылайын. Эмне дегенде көп менде фактылар, документтер бар, ошо энергетика тармагында, энергетика министрлигинде, башка тиги энерго компания иштеринде чоң коррупцион иштер, ошо туура эмес кадр саясат боюнча менде далилдер, факттар бар. Ошону мен жолукканда ошонун баардыгын маалымат берем деп аракет кылып атам. Чоң рахмат.